Бүгүн 31 июль күнгө жума облус аймагынан алынган жаңылыктар менен тааныштырып, студияда мен Рахат Бейшалиева, саламатсыздарбы. Алгач күндүн маанилүү окуяларынан кыскача. Райондордо 6 айдын жыйынтыгын чыгарган коллегиялар өтүп жатат. Чыныгы да тартыш болуп атканга байланыштуу ушуну айыл өкмөттөр өзүңөрдүн ички группалардан ушуну түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө. Талас районунун Бешташ айыл аймагында ири асфальт заводу иштеп жатат. Чогуу партнердук деңгээлде иш алып бара турганда Кудай буйрса алдыда долбоорлорду күтүп атабыз. Адам сатуунун алдын алууга багытталган иш-чаралар уланууда. Бардык иш-чаралардын бардыгы адамдарга таасир берет. Анткени себеби адамдын маалымдуулугу күчөйт. Президент Садыр Жапаров Борбор Азия жана Азербайжан мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусунда аймактык кызматташтык акыркы жылдары жаңы сапаттык деңгээлге чыкканын белгиледи. Садыр Жапаровдун айтымында мамлекеттер ортосунда мамлекеттик чек аралар боюнча принципиалдуу тарыхый макулдашууларга жетишилип, бул аймактагы туруктуулукту бекемдөөгө өбөлгө түздү. Ошондой эле өлкөлөрдүн эл аралык аренадагы өз ара колдоосу күчөгөнү баса белгиленди. Мамлекет башчысы Кыргызстандын талапкерлигин 2027-28 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө коюуда көрсөтүлгөн колдоо үчүн ыраазычылык билдирди. Анын айтымында Ташкент шаарында кабыл алынган Борбор Азия мамлекет башчыларынын Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылуусу регионалдык тилектештиктин айкын далили болду. Садыр Жапаров Кыргызстан бул маанилүү эл аралык аянтчадан иш алып барууда аймактын жалпы кызыкчылыктарын илгерилетүүгө умтула турганын белгиледи. Президент ошондой эле транспорттук өз ара байланыштарды өнүктүрүү биргелешкен иштин негизги багыттарынын бири болуп калаарын айтты. Бул алкакта темир жол, автоунаа, авиация жана мультимодалдык долбоорлор ишке ашырылып жатканы белгиленди. Мамлекет башчысы ири долбоорлордун катарында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун белгиледи. Ошондой эле энергетикалык кызматташтык туруктуу өнүгүүнүн негизги фактору экенин айтып, электр энергиясын өз ара жеткирүү боюнча жетишилген макулдашууларды жогору баалады. Мында Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан Камбар-Ата ГЭС 1 долбоорун ишке ашыруу боюнча биргелешип иш алып барып жатканы белгиленди. Президент ошондой эле өлкөлөрдүн ортосундагы мамилелердин бекем негизи болуп, маданий жакындык, жалпы тарых жана салттуу байланыштар эсептелерин маалымдады. Ошондой эле туризм тармагындагы кызматташтык чоң потенциалга ээ экени айтылды. Президент тышкы саясий ведомстволорго макулдашылган позицияларды иштеп чыгуу үчүн кеңешмелерди активдештирүүнү сунуштарды. Мындан тышкары Садыр Жапаров Түркмөнстандын Борбор Азия мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушууларындагы төрагалыгын жогору баалап, өлкө президенти Сердар Бердимухамедовго ыраазычылык билдирди. Ошондой эле өлкө башчысы 2026 жылдын 8 октябрында Аваза шаарында өтө турган кезектеги 8 консультативдик жолугушууга чакыруу үчүн ыраазычылык айтып, Кыргызстан саммитин ийгиликтүү өтүшүнө өз салымын кошууга даяр экенин белгиледи. Айтматов райондук мамлекеттик администрациясында 2026 жылдын алгачкы 6 айынын жыйынтыгы чыгарылган коллегия өттү. Бул мезгил аралыгында райондо салыктык көрсөткүчтөр белгиленген пландан ашыгы менен аткарылды. Инвестиция тартуу жана курулуш тармагында да оң жыйынтыктар бар. Ал эми турак жайды камсыздандыруу жана саламаттыкты сактоо тармагындагы айрым кемчиликтер белгиленип, аларды жоюу боюнча тиешелүү тапшырмалар берилди. Айтматов районунун 6 айлык жыйынтыгын чыгарган коллегияга президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Айгүл Закирова катышты. Район акиминин биринчи орун басары Мирбек Акымбековдон берген маалыматы боюнча 35 786 гектарга айыл чарба өсүмдүктөрү эгилген. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу төө бурчактын аянттары кыскарып, анын ордуна жүгөрү, кант кызылчасы, бакча жана май өсүмдүктөрүнүн аянты көбөйгөн. Ошондой эле айыл чарбасын колдоого багытталган 14 долбоор аркылуу дыйкан фермерлерге жеңилдетилген пайыз менен жалпы 385 миллион сом насыя берилген. Өнүктүрүү фондуна инфраструктура жана билим берүү жана башка тармактар боюнча жалпы тапшырылган 6 долбоор болгон. 6 долбоор 6,4 миллион сом акча каражатына каралып, азыркы учурда иштер жүрүүдө. Ошондой эле түркү берүүчү гранттын эсебинен жасалган иштерге токтоло турган болсок, 2026 январь айларында түркү берүүчү грантка социалдык инфраструктура, билим берүү жана башка тармактар боюнча 8 долбоор комиссиянын кароосуна жактырылып, жалпы 28,8 миллион сом акча каражаты каралып, тендерге берилген курулуш иштери жүрүүдө.
Райондо 4 жаңы балабакчанын курулушу аяктап пайдаланууга берүү алдында турат. Ал эми салыктык жыйымдардын планы 109%га аткарылган. Бирок турак жайды камсыздандыруу боюнча көрсөткүч белгиленген планга жеткен эмес. Ушундан улам Айгүл Закирова камсыздандыруу маселесине өзгөчө көңүл буруп, анын зарылдыгын калк арасында кеңири түшүндүрүү жана камсыздандыруу планын толук аткаруу боюнча тапшырма берди. Бүгүнкү күндө 32,8% болуп атат, бирок мынакей Кара Бура айыл өкмөтүнүкү болгону эле 19,4% болуп атат. Калгандары 40тан ашып 40ка жетип калыптыр. Мына Аманбаев айыл өкмөтү. Бул жерден мен суранып кетет элем, Нурлан Ишматович. Негизи эле Талас облусу бул боюнча камсыздандыруу боюнча планга чыгыш үчүн сиздерден дагы баягы эң чоң анан эң густонаселенный район болгондуктан сиздерден бул жактан өтө чоң баягы жардам болот да. Ошон үчүн мына 3,5 миң жеке турак жайды сиздер камсыздандырышыңар керек. Социалдык тармактагы иштерге токтолсок, район акиминин орун басары Мираси Дикеримованын маалыматында саламаттык сактоо тармагында чечүүнү талап кылган маселелер бар. Тактап айтканда, жыл башынан бери 1 жашка чейинки балдар арасында 17 өлүм катталган. Ошондой эле райондо 24 дарыгер жетишпейт жана жалпы дарыгерлик практика борборунун имараты талаптарга жооп бербейт. Тийиштүү тескеме чыгарып, комиссия түзүп бул маселени жеринде караганбыз. Ушул көпчүлүгү эмне үчүн өлүмдөр бул наристелердин өлүмү көбөйүп атат. Себеби өз учурунда биздин келиндер миграцияда жүрүп сырт жактарда болгондуктан өз учурунда медициналык кароодон өтүшкөн эмес, учетко алынган эмес. Төрөй турган учурда чет өлкөдөн кайтып келишкен жана тубаса кемтик менен наристелер төрөлгөндүктөн балдар чарчап калган учурлар катталып атат. Биздин область боюнча 33 болсо, ошонун 17си Айтматов районунда болуп атат да. Эми негизи эле ымыркайлардын өлүмү аналитикасы эмне деп айтып атат? Көп нерсе биз өзүбүздөн кетип калып атат. Өлүмдөрдүн арасында мына 83% бул деген акушердик анамнези оорулап кеткен аялдар, туурабы? 72% ымыркайлар өлүп атат. Алардын апалары төрөгөн аялдар 5 баладан өйдө төрөгөн аялдар болуп атат. 68% аялдар бул 1 жылда 1 төрөгөн аялдар болуп атат да. То есть мындай айтканда аялдын организми баягы өзүнө келбей эле кайта эле төрөп атат бул аялдарчы. 1 жылда 1,5 жылда 1 төрөгөн аялдар болуп атат. Коллегиянын жүрүшүндө район акими Нурланбек Умаров дыйкандарга берилүүчү күйүүчү майдын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу, ошондой эле курулуш жана инвестиция тартуу багытындагы иштерди дагы жандандыруу боюнча тиешелүү жетекчилерге тапшырма берди. Элге маалыматты так жеткириш керек. Бул азыр дүйнө жүзүндө күйүүчү май маселеси бар да. Чыныгы да тартыш болуп атканга байланыштуу ушуну айыл өкмөттөр өзүңөрдүн ички группалардан шуну түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө. Жыйындын соңунда коллегияда айтылган сунуштар жана кошумчалар эске алынып, тиешелүү токтом кабыл алынды. Рахат Бейшелиева, Чыңгыз Бокошев, Эркина Жумабекова, Айтматов району. Талас районунда да 6 ай аралыгында социалдык экономикалык өнүгүүнүн жыйынтыгы чыгарылды. Коллегиялык жыйында өткөн социалдык экономикалык жана инфраструктуралык долбоорлордун аткарылышы талкууланып, тармактардагы көйгөйлөр менен алдыдагы милдеттер белгиленди. Жыйындын соңунда жетекчилерге бир катар тапшырмалар берилип, эгемендүүлүк күнүнө карата даярдык иштерин күчөтүү милдети коюлду. Сөз кабарчыбызда. Талас райондук мамлекеттик администрациясынын 6 айдын жыйынтыгын чыгарган коллегиялык жыйынында социалдык экономикалык өнүгүүнүн негизги көрсөткүчтөрү талкууланды. Маалыматка ылайык, өнөр жай продукциясынын өндүрүүнүн көлөмү 32 миллиард сомдон ашып, айыл чарба, соода жана салык тармактарында да өсүү темпи байкалган. Салык чогултуу планда ашыгы менен аткарылып, жергиликтүү бюджеттин кирешеси көбөйгөн. Ошондой эле жалпы базы 793 миллион 314 миң сомду түзгөн. 16 социалдык жана инфраструктуралык долбоорлор ишке ашырылып, алардын арасында балабакча, оорукана жана башка маанилүү объектилердин курулушу жүрүүдө. Мындан сырткары жер мунапысын жүргүзүү жана кыймылсыз мүлктү санариптештирүү иштери да уланууда. Аймактарга бөлүп карасак, 5 ташта 4 долбоор, Кара колдо 1, Кең колдо 7 долбоор, Чоң алышта 3, Шумкарыяда 1 долбоор. 2026 жылга карата республикалык бюджеттик түрткү берүүчү грантына Талас районунун айыл өкмөттөрүнүн
жалпы баасы 24 миллион 394 мың 600 сомду түзгөн 6 долбоор тапшырылган. Алардын ичинен Каракол айыл өкмөтүнөн 3 долбоор, Чоң Алыш айыл өкмөтүнөн 3 долбоор тапшырылган. Жер мунапасынын алкагында филиал тарабынан турак үйлөргө 2026 жылдын январь-июнь айларында 35 даана жер участогуна болгон жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акт, электрондук кадастрдык план жана 17 даана техникалык паспорт берилип, жер мунапасына туура келген жерлерге болгон укуктарды мамлекеттик каттоодон өткөргөн. Талас районунда жыл башынан бери калкты социалдык жактан колдоо жана жумуш менен камсыз кылуу багытында бир катар иштер жүргүзүлдү. Райондо 203 адам туруктуу жумушка орношкон. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жергиликтүү бюджеттен, темирчүлөрдүн жана Кызыл Ай коомунун колдоосу менен материалдык жардам көрсөтүлдү. Мамлекеттик жөлөк пул төлөмдөрү мына 1-июлга карата 2026 жылы үй бүлөнүн саны 385 болду. 25 жылы 568 үй бүлө болгон. Ушул жерде мониторинг жүргүзүлүп, кыскартуу жагына кыскартып атабыз да, мониторинг жүргүзүп, туура эмес ала турган пособияларды чектелбей аларга алып салып атабыз. Ошон үчүн мынакей жыл башынан керектелген каражат 25 жылы 13 миллиондон ашса, азыр 10 миллиондон ашты 26 жылы. Коллегияда саламаттык сактоо тармагында дарыгерлердин тартыштыгы айтылды. Учурда райондук жалпы дарыгерлик практика борборунда 13 үй бүлөлүк дарыгер иштеп, алардын 7-өө пенсия курагында. Дагы 16 үй бүлөлүк дарыгер жетишпейт. Тилекке каршы бизде каза болгон, жалпы каза болгондордун саны 28ге көбөйдү. 14 жашка чейинки балдар 3-өө көбөйдү, 1 жашка чейинки 6-өө көбөйдү. Булар баары 1 жашка чейин бул роддом үйүндө, 4 роддом үйүндө катталып калды. Эми ушул багытта биз жакшы иш алып барып баштадык. Кээ бир көрсөткүчтөр жогорулап кеткен. Ошолордун негизинде биз азыр иш чара мазмундарын баарын пландаштырып, акимчилик менен биргеликте жумуш жүргүзүүнү пландаштырып атабыз. Бизде дарыгерлер жетишпейт. Аябай көп, өзгөчө акушер-гинекологдор жетишпейт. Бизде район боюнча болгону 2 гана акушер-гинеколог иштейт. Бизде УЗИ аппараттар жетишпейт. Ошолордун баардыгын көзөмөлгө алып, эми мындан ары дагы ушу балдардын өлүмүн азайтуу үчүн көп жумуштар аткарууга бизге көп милдет коюлду. Эми Кудай буйруса, ошол милдеттерди аткарабыз деп ойлойбуз. Негизинен көргөзгүчтөр бизде эмне акча каражат, бюджеттин түшүшү, айыл чарба, инвестиция, булардын баардыгы Кудайым буйруса мына 100%дан өйдө. 102, 108 өндүрүш боюнча ар кандай көрсөткүчтөр менен чыктык, Кудайга шүгүр. Анан бир катар тапшырмаларды бердик. Бүгүнкү күнгө чейин мына биздин райондо азыркы күндө абдан чоң долбоорлор жүрүп атат. Коллегиялык отурумда тиешелүү мекеме уюмдардын жетекчилерине кемчиликтерди жоюу милдеттендирилди. Соңунда айтылган сунуштарды эске алуу менен тиешелүү токтом кабыл алынды. Таңсуу Нуржан кызы, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас району. Таластагы асфальт чыгарган ири заводдордун бири Бешташ айыл аймагында май айынан тарта ишке киргизилген. Өндүрүштү өнүктүрүү менен катар компания жергиликтүү тургундарды колдоого багытталган демилге көтөрүп, атайын фонд түзгөн. Учурда фондко 1 миллион сом каражат топтолуп, ал айыл аймактагы социалдык маселелерди чечүүгө жумшалат. Кененирээк кийинки материалда. Чогуу партнердук деңгээлде иш алып бара турганда Кудай буйруса алдыда долбоорлорду күтүп атабыз. Кудай буйруса алар дагы ишке ашып кетсе, биздин социалдык, техникалык жана башка базаларыбызды көтөргөнгө, жергиликтүү бюджетти дагы көтөргөнгө чоң өбөлгө түзүлөт деп ойлойм. Бешташ айыл аймагындагы Кара Дөбө жер тилкесинде жайгашкан асфальт заводду иштеткен Пикстар компаниясы жергиликтүү тургундарды колдоо максатында атайын фонд түзгөн. Фонддо асфальт завод жайгашкан жердин ижара акысынан түшкөн каражат топтолуп, бүгүнкү күндө 1 миллион сомго жетти. Фонддук акчаны колдонуу, кайсыл жака колдонуу сунушталып келе жатат. Буйруса бул айылдардын, айыл өкмөттөгү айылдардын ичиндеги муктаж болгон адамдарга жардам берели деп чечтиктик. Азыр фондубузда 1 миллионго жакын акча топтолуп калды. Буйруса бул акчаны биз бөлүп берип, ошол керектүү адамдарга жетет деген ойдобуз.
ооба биз кылып келген жумуштан буюрса ошо түшкөн акчанын бир бөлүгүн ошо фондко жумшап ошол жака акча топтоп жатабыз. Фонддон түшкөн каражат айыл өкмөтү тарабынан түзүлгөн комиссиянын чечими менен жардамга муктаж үй бүлөлөргө жана социалдык колдоого бөлүштүрүлөт. Бул сумма айыл өкмөтүнө берилип атканынын себеби бул биздин территорияда жайгашкан асфальтный завод. Ошого байланыштуу. Заводдун директорлору, башчылары биз менен келип сүйлөшүп, жакшы келишимдерди аткарып беребиз, жардам беребиз деп жатышат. Ошонун негизинде иш жүрөт. Биз менен байланышып ушу кайрымдуулук фондуна жардам берели, миллион сомдун тегерегинде акчабыз чогулуп калды дегенден бүгүн чакырганбыз. Бүгүн 6 айдын жыйынтыгы менен сессия болмок. Ошол боюнча чакырды элек, анан Нурсултан мырза келип баарын айтып түшүндүрүп берди. Белгилей кетсек, Бешташ айыл аймагына 10 айыл карап, анда 18300гө жакын калк жашайт. Топтолгон каражат биринчи кезекте жардамга муктаж жарандарга жардам көрсөтүүгө, билим берүүгө жана социалдык тармактагы долбоорлорду колдоого жумшалат. Бул асфальт заводу келгенде аренда плата, мисалы 1 жылдык аренда плата коюлат. Ошо ижара акысы, ошол ижара акысын көп эмес, биз ушул Бешташ айыл өкмөтүнүн жарандарына жардам кылайлы, фонд ачайлы, фонддун негизинде акча бөлүп берели деп ошондой билдирүү менен келген. Бул завод иштеп турган учурда биздин Бешташ айыл өкмөтүнө айыл аймагына фондко ошо акча каражаты бөлүнүп турат. Мындай социалдык долбоорлор келечекте да улантылып, жергиликтүү калктын жашоо шартын жакшыртууга жана аймактын инфраструктурасын өнүктүрүүгө багытталат. Нурайым Дөөлөтова, Чыңгыз Бокошев, Ынтымак Мейманбеков, Талас району. Талас облусунда бала арысы жөлөк пулун алууга 9076 жаран арыз берди. Талас шаарында министр Канат Сагынбаев социалдык камсыздоо боюнча аймактык башкармалыкка барып, мамлекеттик бала арысы программасынын ишке ашырылышынын алкагында башкармалыктын кызматкерлери жана жаңы ай сайын төлөнүүчү жөлөк пулду алып жаткан үй бүлөлөр менен баарлашты. Бала арысы программасы балалуу үй бүлөлөрдү мамлекеттик колдоонун маанилүү чарасы. Биздин милдет жөлөк пул алууга укуктуу ар бир үй бүлө аны өз убагында ашыкча бюрократиялык тоскоолдуктарсыз жана толук көлөмдө алышын камсыз кылуу деп билдирди министр Канат Сагынбаев. 30-июль бүткүл дүйнөлүк адам сатууга каршы күрөшүү күнү. Бул датага карата Айтматов районунда калктын маалымдуулугун жогорулатууга багытталган иш-чара уюштурулду. Адистердин айтымында адам сатуу тобокелдигин күчөткөн негизги факторлордун бири миграция. Талас облусунда сыртка иш издеп кеткендер эң көп Айтматов районунда катталган. Адам сатуунун курмандыгы болуп калбоо үчүн эмнелерге көңүл буруу керек? Толугу менен кийинки материалда. Аида Сейитова 4 жыл Түркияда эмгектенген. Ал чет өлкөгө жумушка чыгууну каалагандар сөзсүз мыйзамдуу иш берүүчүлөр жана лицензиясы бар агенттиктер аркылуу баруусу керектигин белгилейт. Анын айтымында жакшы маяна убадалап, алдап кеткен шуулундардын айынан айрым жарандар эмгек акысыз, мажбурлап эмгектендирилип, атүгүл кулчулукка кабылуу коркунучуна туш болушат. Договор түзүп алып киресиң, эгер сага жакпай атса, эки жактуу келишип, уже мага жакпай атат бул, мен башка жакка кетем дегенде кете берсең болот. Эгер эч кандай сенде мындай келишим жок болсо, сен жумуштан кеткенде сен кете бер дейт да, биз эч кандай акча бербейбиз. Сен эч жака барып, анда уже эч кимден талап кыла албайсың да. Чет өлкөлүк жаран сени сата албайт да. Сенин өзүң билген, тааныган тегерегиңдегилер эле сатат. Расмий маалыматка ылайык, Талас облусунан чет өлкөгө иш издеп кеткендердин саны 12 миңден ашат. Анын 8600-ü Айтматов районунун тургундары. Ушундан улам калк арасында адам сатуунун алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарылчылыгы белгиленүүдө. Бул багыттагы маалыматтык иш-чаралар райондо үзгүлтүксүз өткөрүлүп келет. Тышкы мигрант үй бүлөлөр бул 666 үй бүлө бар да. Эч ким кепилдик бере албайт да. Мисалы үчүн ал легалдуу кеттиби, мыйзамдуу, алдын ала текшерип, бул чоң көйгөй. Анткени себеби адамдар кетерде мыйзамдуулугун текшербей эле кайра эле тобокелге баш байлап өлкөдөн чыгып кетип атышат. Алардын балдарын көзөмөлгө алуу, алардын балдарына билим толук кандуу билимге тартуу, бала бакчаларга орноштуруу,
социалдык камсыздоодагы чоң түйшүктү жаратууда. Ошондуктан биз Байма абай Айтматов районунда ушундай миграцияга байланышкан адам сатуунун алдын алуу боюнча иш-чараларды өткөрүп келебиз. Бүткүл дүйнөлүк адам сатууга каршы күрөшүү күнүнө арналган иш-чарада эксперттер адам сатуунун курмандыктарынын көбү миграция процессинде алдамчылардын тузагына түшүп жатканын белгилешти. Бирден бир себеби ашыкча баягы чыгымдар, анан ысырапкорчулук. Биз ойлонбой туруп эле балабызды үйлөнтүп бир укмуштай той берип алабыз. Анан кийин кызыбызга бир кой эл уят ушу кызым базынып калбасын деп укмуш істеп беребиз дагы, анан карыз болуп туруп, анан кийин миграцияга кетебиз. Агартуу иштери баягы алсыз болсо, ошол жерде бул адам сатуу күчөйт да. Адистердин маалыматына ылайык, жарандар көбүнчө мыйзамсыз миграциянын, эмгектик жана сексуалдык эксплуатациянын курмандыгы болушат. Ошондуктан чет өлкөгө жумушка чыгаар алдында иш берүүчү менен расмий келишим түзүп, анын бардык шарттарын кылдат окуу зарыл. Ошондой эле эч кимге паспорт же өздүгүн тастыктаган башка документтердин түп нускасын бербөө керек. Жумушка орноштуруучу агенттиктин лицензиясы бар экенин мамлекеттик органдар аркылуу тактап, сапар алдында документтердин көчүрмөлөрүн жана бара турган даректи жакындарыңызга калтыруу сунушталат. Биз иш алып барган бардык иш-чаралардын бардыгы адамдарга таасир берет. Анткени себеби адамдын маалымдуулугу күчөйт. Мен ойлойм, аракет кылсаң берекет деп, биз ушундай иш-чараларды үзгүлтүксүз мындай аябай бир эффективдүү кылып, таасирдүү кылып өткөрө беришибиз керек да. Бөтөн шаарга же өлкөгө барган кезде өз координаттарыңызды жакындарыңызга кабарлаңыз. Иш-чаранын алкагында адам сатуунун алдын алуу боюнча видеороликтер көрсөтүлүп, укук коргоочулар жана эксперттер катышуучуларга коопсуз миграциянын эрежелери, жардам алуу жолдору тууралуу кеңири маалымат беришти. Ошондой эле маалыматтарды бекемдөө максатында интерактивдүү оюндар жана суроо жооп форматындагы тапшырмалар уюштурулду. Рахат Бекшелиева, Чыңгыз Бокошов, Эркина Жумабекова, Айтматов району. Бүгүнкү күндүн маанилүү жаңылыктары мына ушундай болду. Ушул жана башка жаңылыктардын баары биздин социалдык баракчаларга жайгаштырылды. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр ийгиликтүү болсун. Саламатта болуңуздар.